Президенттин администрациясынын жана ишкерлер кеңешинин өкүлдөрүнүн бизнес чөйрө менен болгон жолугушуусу Алай менен Чоң Алай райондорунда белгиленди. Анда тоолуу аймактардын экономикалык дармитин көтөрүүдө тоо туризми менен кайра иштетүү тармагындагы мүмкүнчүлүктөр сунушталды. Туризмди өнүктүрүү боюнча биринчи шарт түзүшүбүз керек биз аларгача. Биринчи очередь тазалыкты сакташыбыз керек. Туристтер келгенде жакшына эс алуу жайларын уюштуруп, жакшына жатаканаларды уюштуруп. Жайыт комитети катарындагы ушул Алай элинин тургуну катарында аялдар арасында маселе боюнча көтөргүм келет. Себеби биздин алынган койлор көп, уйлар карамаал, жылкы дегендер бар. Кымызды өнүктүрүп, жеке ишкерлик кылып атышат жайлоолордо. Ал эми курутту, сүттү иштетүүгө өтө көңүл аз бөлүнүп атат да. Банктардын баардыгын кыргыз тилине которуу жөнүндө маселе козголуш керек. Жыйында ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, иш кагыздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү сунушталды. Юридикалык сабатсыздыктан ишкерлер айрым учурда жагымсыз жагдайларга кабылып жатканы да айтылды. Банктардын проценттерин азайтыш керек. Анан кийин банктардагы документтерди кыргызчага которуш керек. Банктардын баардыгында орусча. Банктан акча алгандар эчтекени түшүнүп-түшүнбөй эле кол коюп кете беришет. Кийин анан көп нерсеге милдеткер болуп калышат. Ишкерлерге колдоо көрсөтүүдө жергиликтүү бийликтин ролу чоң. Аймактын деңгээлинде чечиле турган көйгөй айрым учурда ак үйгө чейин жеткен мезгилдер болот. Алсак жүндү кайра иштетүүчү заманбап жабдыкты кайда орноторун билбей турган Чоң Алайда чеберлер тобу 3 жылдан бери жергиликтүү бийликтен колдоо таппай жатканын билдирди. Айтымдарында туруктуу жайдын жоктугу элеттеги 200 кол өнөрчүнүн колун байлап турат. Жүндү кайра иштетүү, андан кылчык жүндөрдөн буюмдарды жасоо боюнча атайын станокторду алып келгенбиз 2 миллион өлчөмүндөгү. Бизде азыркы көйгөй ушул. Жергиликтүү башкаруу органдары бизге учурда ушул жер таап берсе, же бир атайын имарат таап берсе, муну менен көптөгөн аялдар өзүнүн үй бүлөлүк бюджетине салым кошо алышмак. Президенттин администрациясынан стратегиялык өнүктүрүү, саясат жана пландоо бөлүмү жергиликтүү тийиштүү кызмат өкүлдөрүнө маселени чечүүнүн механизмин иштеп чыгууну тапшырды. Айтылган ар бир көйгөй көз жазымда калбоосу боюнча мамлекет башчы тарабынан катуу тапшырма коюлганын эске салды. Бүгүн көйгөйдүн баары жазылып алынды. Мунун баары түздөн түз президентке киргизилет. Президенттин макулдугу менен иш чара планы даярдалып, андан ары ушу профилдик министерство жана ведомстволорго тапшырмалар берилет. Өлкө башчы тарабынан ошондой эле инвесторлорду тартуу, аларга жагымдуу шарттарды түзүү боюнча иштерди жүргүзүү тапшырылган. Ал эми Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияларды сыртка экспорттоодо эл аралык ишкерлер кеңеши көмөктөшөт. Негизи кыргыз продукциясына ар дайым суроо талап жогор. Анткени биз өнүктүргөн продукциябыз экологически таза продукция чыгат. Ошол себептен бул келген туристке да аябай кызыктуу көрүнөт. Ошон үчүн бул продукцияны өзүнүн алуучуларын тапканга дагы жолдорун таап, ошо биз иш чара планыбызга ушундай бир сунуштар киргизип жеткизебиз деген максатыбыз бар. Атайын топтун жерлерде ишкерлер менен жолугушуулары президенттин атайын тапшырмасынын негизинде өткөрүлүүдө. Президент Садыр Жапаров 23 июлда ишкерлер менен жолугуп бизнес чөйрөдөгү бир катар көйгөйлөрдү уккан. Анда мамлекет башчы тийиштүү адистерге элет жериндеги ишкерлердин көйгөйүн жеринен угуп чыгуу тапшырмасын берген. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.